Биздин Эрдоган, биздин Путин, биздин Мирзиевич, Садыр Жапаров өз агасына калай албаган бөрөнүн агасын сагалайт болбой, мыкты элдик президентибизди колдоп коргоп күч-кубат берип туралы, буюрса бизде да өнүккөн мамлекеттин арасына кошот деп ишенип койгула. Эл чындыкты билсин. Президенттин ош базарына кийип барган күрмөсүнүн баасы талкууда. Кече 8 февралда өлкө башчы Садыр Жапаров италиялык брендтин кымбат күрмөсүн кийип, Бишкектин базарларын аралап чыкты. Социалдык тармактын колдонуучулары кайрадан президенттин гардеробун талкуулап жатат. Стефано Ричинин расмий сайтында президент бир күн мурун ош базарына кийип барган куртканын модели бар. Ал күрмө $5900 турат. Булак маалымат KG. Эл чындыкты билсин. Акылдуу өкмөткө бир ай убакыт берсе да туура эмес түшүндүрүү элдин башын айлантып түшүндүрүү иштерин жүргүзө албады. Ошонун айынан кече президент Садыр Жапаров өзү 2 саатта 2 базарды кыдырып, сатуучулар менен жолугуп, аларга ыңгайлуу болгон ККМК аппараттары тууралуу өзү жалпак тил менен түшүндүрмө берди. Ушинтип эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо болмок, өкмөт элдин башын айлантпай. Өкмөттө иштегендердин кызыкчылыгы бардай сезилди, анткени алардын миллиондогон обороту айланган бизнестери бар. Сапаташты ушуларды ал өзү жасашты. Баарын байманаптар ээлеп алып миллиондогон киреше тапса деле патент менен иштеп жүрүшкөн. Ошол эле учурда күнүнө 500 сом тапкандар деле патент төлөп турушчу. Ошону тең салмактуулук менен бизге окшогон карапайым элге дагы бөлүштүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Эгерде ишкердин 1 жылдык кирешеси 8 миллион сомго жетпесе, анда салык төлөнбөйт экен. Демек, бул жерде бизнесмен чиновниктин кызыкчылыгы тебеленип, дал ушулар майда соода сатык менен алектенгендерди нааразычылыкка тукуруп жүрүшкөн деген ой келди, дейт Данияр Абдыбеков өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Мекендеш ТВ деген маалымат баракчасынын негиздөөчүсү элдик журналист Мирлан Ураимовдун Ташиев менен Жапаровго жакпаган эмне иштери бар? Ушул суроого жооп берсем, Ураимов Кемпир абад суу сактагычын алып калган. Баткен көгөйүндө бүтүнчүлөр топтогон каражатка муздаткычтарды алып барып, элдин чыныгы жашоосун байма-бай чагылдырып турган. Ар дайым оппозициячыл саясатчыларды колдоп, чындык үчүн тикесинен тик турган жада калса болот. Темировду кармап кеткенде акыйкаттыкты талап кылып, колдоо митингинде жүргөн. Мигранттардын шайлоо укугун төбөлөнүшүн айтып, Шайлдабекованын шайын аударган. Шайназаровдун бетине чындыкты айтып, Ташиевди кичинекей камерасы аркылуу чындыкты элге жеткирип, канча убара кылган. Мунун баары келечек үчүн, эл үчүн жасалган эрдик. Мындай эрдик бийликке жакпайт. Бийликке кошоматчылар алардын акчасын алып, арам иш кылгандары жагат. Эртең бийликтин башына мүшкүл түшкөндө ошол кошоматчылар кайсы тарапта болоорун унутуп калышты, дейт Оразайым Нарматов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Ташиевдин колуңарды тарткыла, бузукулар Кудай адамдардын ички дүйнөсүнө жараша сырткы келбесин максатташтырып жаратат деген чын экен. Капа болсоңор боло бергиле, бирок айтышка туура келет. Жерден жик чыкты, эки кулагы тик чыктыдай болуп, бир караганда адамдын чоочутуп жиберген түрүңөр курусун силердин. Ташиевдин артында колдоп турган миллиондогон элдин назарына илбей, Ташиев кетсин деп кол топтой турган силер болуп калдыңарбы? Ташиевдин кылып жаткан иштерин санабай эле коеюн, аны эл көрүп билип эле турат. Жугуштуу чума кеселине чалдыгып элден бөлүнүп калган макоолордой болгон ушул турган силер өлкө үчүн, кыргыз эли үчүн эмне иш кылдыңар? Ар бириң элге таанылып чыккан күндөн баштап силер жөнүндө жалаң ыплас негатив сөздөр айтылат, артыңардан лайкаңар чубалып ээрчип басып жүрөт. Бир бөлүгүн эл билген трайбалист болсоңор, кайсыл бириңер элдин мүлкүнө кол салган коррупционер болосуңар? Дагы бириң Кыргызстанды оңой эле сатып кете турган саткын же болбосо наркотик даярдап элди уулаган зыянкечсиңер. Анча-мынча жүзүндө кичине уяты бар адамдар силер уккан жаман сөздөрдү укса, асынып өлүп калмак же болбосо башын алып барса келбес жактарга тентип жоголмок. Жакшы ит өлүгүн көшөтпөйт болуп. Ташиевдин эмне үчүн кетсин деп жатканыңарды ачык айтсаңар да сезип билип эле турабыз. Силер бузукулардын баягы эле трайбалистик ит адатыңар кармап, неужели түштүктүн адамы УКМКны башкарабы деп өлүп кала жаздап жатасыңар. Садыр Жапаровду кеттей албайсыңар, себеби 2020 октябрда көргөнсүңөр президентти колдогон жайнаган адамдарды. Ошон үчүн Ташиевди кетирип, Садыр Жапаровдун бийлигин алсыздандырып, акырында өзүңөрдүн илгерки жугунду куюп турчу кожоюнуңарды алып келүү силердин максатыңар. Дал ошол дөөдүр кожоюнуңардын малында силерди кой деп турган кожоңор жокку тургансыңар, батыштын баткагына батып. Кожоюнуңарды эле батыштын саясатын, шерменде жашоосун колдогон эмели болгон орус падышасынан коркуп, ачык айта албай, тем более батышты колдой албай айласы кетип жүргөн. Ошон үчүн силердин колуңарга 2 тизгин 1 чылбырды берип, өзүңөр билгениңерди жей бергиле деп бош коюп салган. Биз Ташиевдин жакасына чаң жугуп, чачынын бир талы бөөдө түшүп кетишине, адресине жаман сөздөр айтылышына жол койбойбуз. Так что сасык осуңарды жаап, бир жериңерди бекем кысып, кычырга тийбей жүргүлө. Бүтүндүргүч макулуктар, дейт Шаа Мурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Өлкөнү тоноп өздөрү байып алыш үчүн гана адамдарды алдап ак үйгө, так айтканда өлүмгө айдаган убактылуу өкмөттүн шакалдарына бийлик алып беребиз деп курман болушкандар эми сүйлөй алышпайт. Ал эми ошол кан төгүлгөн куралдуу төңкөрүшкө катышып, бүгүнкү күнгө чейин өздөрүн баатырбыз деп жүргөндөр. Силер баатыр эмессиңер. Баатыр деп акыйкатты жашырганга, адамдык сапаты жол койбогон кайыпшерди айтыш керек. Жалганды ички дүйнөң менен билип туруп, бирок ошол акыйкатсыздыкты чын деп сыртынан дардаңдаштан кимге пайда? Өзүңөр деле алдап жатпайсыңарбы? Ошол кыяматка катышкандар дагы деле кеч эмес, болгонун болгондой айтып, өзүңөр
Өзүңөрдү Кудайдын жазасынан жеңилдетип, ал эми жалган жала жабылган Бакиевдей лидерди актап бергиле. Силер так билесиңер аянтта канча адам өлгөнүн, кандайча өлгөнүн. Силер менен бирге жүргөн силердей эле баатыр болгон, а бирок баатырсың деп берген Төш Белгин Атамбаевдин алдында ыргытып жиберген кайыпшер жалган сүйлөгүдөй эки башы бар бекен. Ал деген акыйкатты айтып жатпайбы? Адамдык уятыңар козголуп, силерди ачыкка чыккыла. Бир күн акыйкат баары айтылат. Ошол кезде осол болуп калбайын десеңер, азыр айтып жүзүңөрдү тазалап алгыла, дейт Шагмырза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. 1 апрелден тарта айлыктар көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кече Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан Акбосого жаңы конушунда курулган жаңы рейттин ачылышында айтты. 1 апрелден тарта бюджеттик тармактын кызматкерлеринин, анын ичинде мугалимдердин, милиционерлердин жана энергетиктердин айлык акысы көтөрүлөт деп билдирди президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар жана энергетиктердин алдында сүйлөп жатып. Андан тышкары президент Садыр Жапаров Кыргызстанда эгемендүүлүктү алгандан бери өлкөнүн энергетиктери биринчи жолу өз күчтөрү менен кыска мөөнөттө жаңы райондук электр тармагы рейетти куруп ал ишке киргизилип жаткан энергетика системасындагы саясат өзгөргөнүн, мындан ары да бир топ өзгөрүүлөр болорун баса белгиледи. Азыр ички инвесторлорубуз дагы 100 мегабайтка чейин чакан ГЭСтерди куруп атышат. Бизде өлкө боюнча 200дөн ашык орунубуз бар. Ал жакта чакан жана ири ГЭСтерди курабыз. Биз инвесторлорго кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүүгө даярбыз, деди президент Садыр Жапаров. Бул ак факты. Эл чындыкты билсин. Жакшы күн болду. Президент жеке өзү кече Дорлоо жана Ош базарын аралап, эл менен баарлашып, маселени көрүп, таанышып, элдин үнүн угуп, ККМ боюнча түшүндүрдү. Буга элдин реакциясы ар кандай болду? Жакындан көргөндөр сүйүнүштү, колун кармабасан, алыстан көрүп калайын дегендер артынан ээрчип жүрдү. Анын арасында көйгөйү бар жашка муунган апа дагы бар. Ал апага жардам бергиле деп президент дароо жардамчыларына тапшырма берди. ККМК боюнча түшүнбөй жаткандар суроо берип, ажоонун өзүнөн жооп алышты. Албетте, соц тармакта отургандар да четте калган жок. Facebook өзүнчө эле дүрбөлөң, бири эл менен кошо кубанса, бири тыржыйып аргасына жазып жатышат. Ага эмне кылар, эч нерсеси жокпу? Жеңил пиар дешсе, башкасы мына президент деген ушундай болуш керек. Чыныгы ажоо элге жакын болуп эл аралаш керек деп кубаттап жатышты. Адамдар ар бир окуяны өзүнүн кулк мүнөзүнө жараша кабыл алып мамиле кылат да. Жеке менин оюмча, Садыр Жапаров эң туура кылды. Эч бир көйгөй жакшы билмейинче, жеринен көрмөйүнчө оң жакка чечилбейт. Эл мурдада азырда бийлик элдердин көңүлүн өзүнө бура албай убара. Эл менен бийликтин ортосундагы ажырым аябагындай чоңойгон. Бийликке болгон ишеним нөлгө түшкөн. Бийлик кандай гана мыйзам кабыл албасын, эл чочулап эле калган. Бул көрүнүш нормалдуу болуп, кээ бир мыйзам долбоорлор жогорку кеңеште окуудан өтүп жаткан мезгилде ортодогу чагымчыл интригандар моменттен пайдаланып элдин оюн тетирүү буруу менен алектенишет. Араң турган ишенбейчүлүктү арбытып, жараны ырбатып отуруп, бийликти элге мокочо көрсөтүп, өздөрүн ачко топтоп көнүшкөн. Ал эми бүгүн тарыхта жакшы бурулуш болду десем жаңылышпайм. Бийлик элдин алдында өзү бар да. Албетте бул кооптуу көпчүлүк деген көпчүлүк, бирок биз күбө болгондой эле бул факторлор жаңы ажообузду чочулатпайт экен. Садыр Жапаровдун элге жакын болгону ушунчалык жөнөкөй көрүнүш. Элдин жалпы кабыл алыш өтө сонун болду. Бул жашоодо эң кымбат өмүр, андан кийин көңүл, дейт. Карандай чай ичип, каранан жеп отурганда да көңүл керек. Карапайым элге ажоонун бул барганы дары сымал болду. Алардын арасында мен да кубанычым койнума атпай жүрдүм бул жаңылыктан кийин. Көбүнүн көңүлдөрү көтөрүңкү, бийлик бизди унутпай, бизге да көңүл бурат экен. Ажообуз биз менен деген ишеним бекемделди. Негизи дээрлик көпчүлүк саясатчылар, чиновниктер эл демиш болгону менен элден коркушат. Элге тем более базарларга эң эркин чыга бере алышпайт. Анткени көбүнүн артында элге белгилүү же белгисиз косяктары бар. Чувство вины болбосо да чувство стыда и страха аларды элге чыгарбай тушуп алган. Же болбосо берген сөзүн аткарышпайт, андыктан элден алысташат. Соц тармактарда, ТВлерден, экрандан ары жагында туруп алып эле калп эле патриот баатыр болуп сайрай беришет. Айтайын дегеним, Кудайга шүгүр, азыркы ажообуз ушул убакка чейин элим жерим деп келген жана элинин жеринин көйгөйүн чечүү менен алек. Ажообузга узун өмүр, Кудайдан күч кубат, мындан да терең көрөгөчтү каалайм. Тарыхта алтын тамгалар менен жазылган ысмын урпактары бартап кадырлап алышын тилейм. Элибизге болсо амандык, ынтымак, береке тилейм. Буюрса баары жакшы болот деп бекем ишенем, дейт Жазира Талайбекова өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Ассаламу алейкум агайын туугандар, кандайсыздар? Эрлан Лото YouTube каналы биринчи жана акыркы туруна старт берди. Бизде 3 машина жана акчалай сыйлыктар бар туугандар. 2 машина таксиге жарактуу, 1 машина доставкага жарактуу. Бизде оюн так жана таза болот, 100%. Ошол туугандар, мына Kia Ceed 2013 1.6 автомат, полный комплектация. Андан кийин эле мына Hyundai Accent 2004 1.5 механика жана Polo 2014 1.6 автомат. Бизде билеттин баасы 1,5 мың рубльдан туугандар. Общий билет 1000 билет бар. 1000 билеттин 400 сатылды, 600 калды Кудай кааласа. Ошол туугандар, ойноңуздар, утуңуздар. Oyun честный, таза болот.
Агайын туугандар, толук видеобузду Ерлан Лото YouTube каналы жана TikTok'тон көрүп алсаңыздар болот. Мына жерге номерди калтырам, ушул жерге байланышып билет алсаңыздар болот туугандар.